Саламатсыңарбы, менин акылдуу окуучуларым. Кайрадан силер менен кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы тууранды сөздөрдүн маанисине карай бөлүнүшү. Табыш тууранды сөздөр. Сабактын максаттары. Тууранды сөздөрдүн маанисине карай бөлүнүшү жана табыш тууранды сөз тууралуу маалымат аласыңар. Экинчиден, көнүгүүлөрдү аткарууда табыш тууранды сөздөрдү маанисине карап аныктайсыңар. Үчүнчүдөн, туура, катасыз жазууга багыт аласыңар балдар. Кыргыз тилинде балдар тууранды сөздөрдү маанисине карай эки топко бөлөбүз. Табыш тууранды сөздөр, элес тууранды сөздөр. Биз бүгүн балдар табыш тууранды сөздөргө токтолобуз. Табыш тууранды сөздөр деп кандай сөздөрдү айтабыз? Ойлонуп көргүлөчү. Жандуу жана жансыз заттардын үнүн, табышын, добушун тууро иретинде айтылган сөздөрдү табыш тууранды сөздөр дейбиз. Ал эми табыш тууранды сөздөргө кандай сөздөр кирет? Ойлонобуз балдар. Табыш тууранды сөздөр кайсылар экени? Тарс, карс, курс, шылдыр, калдыр, мөө, ма, арс, канк, так, шу, шаңк, шыңк, шака-шука, ха-ха-ха, чыр жана башка сөздөр кирет экен. Мисал келтирип көрөлү анда балдар. Мисалы, каак-каак каргалар, камыш төбө жорголор. Бул сүйлөмдө тууранды сөз бар. Ал каак-каак жандуу заттын үнүн туурап жатат. Биз балдар табыш тууранды сөздөр өз ара мааниси жагынан 5 топко бөлүнөрүнө токтолобуз. Биринчиси, айбандардын табышын, добушун тууроодо колдонулуучу сөздөр. Алар кайсылар? Ма, мөө, арс, ап, канк. Экинчи, канаттуулардын табышын тууроодо колдонулуучу сөздөр. Чырк-чырк, каак-каак, чыр-чыр, бытбылдык. Үчүнчү, курт-кумурскалардын табышын тууроодо колдонулуучу сөздөр. Ыз, дың, зың жана башка. Төртүнчүдөн балдар, адамдардан чыккан табышты тууроодо колдонулуучу сөздөр. Бырс, шу, күрс, шыңк, кубур-шыбыр, чуру-чуу, уу-дуу жана башка. Бешинчи, жансыз заттардан чыккан табышты тууроодо колдонулуучу сөздөр. Шуудур, куудур, шыбыр-шыбыр, ток, шарп, кур, кылдыр жана башка балдар. Анда балдар силер менен сабакты бышыктоо максатында 107-чи көнүгүүнү аткарабыз. Көнүгүүдө балдар силер табыш тууранды сөздөрдүн өз ара 5 топко бөлүнөрүн билдиңер. Мааниси жагынан ошого карап эмне кыласыңар? Аныктайсыңар. Айбанаттардын табышын туурадыбы же курт-кумурскалардынбы? Мисал келтирип көрөлү.
Шыбыр шыбыр жалбырактын арасы, шаңгыр шаңгыр Тянь Шандын саласы. Бул сүйлөмдө табыш тууранды сөз бар. Алар шыбыр шыбыр, шаңгыр шаңгыр. Булар жансыз заттардан чыккан үндү туурады. Ушинтип аткарасыңар. Ал эми үйгө тапшырма балдар, мен силерге 108-чи көнүгүүнү берем. Силер берилген тууранды сөздөрдү катыштырып, мисалдарды түзөсүңөр жана кандай сөз түркүмү экенин айтып бересиңер. Мисалы, тоонун боорунан шылдыр булактын үнү угулду. Шылдыр булактын дегенде, бул жерде шылдыр деген кандай деген суроого жооп берди дагы. Сын атооч болду, Кийинкисинде булак шылдырап акты. Ушуну менен балдар, бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта болгула.